Tinchlaningizlar. Sizlardan sıranıç. Hurmatlı mekandaşlar. Hurmatlı el yurt. Tinchlanıp tursanızlar, tinchlanıp. Hurmatlı tuğanlar, uğuңuzlar emi kichine kulak düşün. Hızıldavay uğup tursanızlar emi. Hızıldavay uğup tursanızlar. Hurmatlı tuğanlar. Tinchlik. Tinchip tursanızlar. Kıykırbay, tinchip tursanızlar, kıykırbay. Hurmatlı tuğanlar. Kıykırbay, tinchlanıp uğsanızlar barınglar, uğsanızlar, uğup tursanızlar. Kıykırbay, tinch, sözge kulak salınızlar. Hurmatlı tuğanlar, sözge kulak salınızlar. Üşkürbanızlar, kıykırbanızlar. Sıranıç, sözge kulak salınızlar. Oturup uğup tursanızlar. Hurmatlı tuğanlar. Өлkөdө ahval öte ağır. Men bardığından kabardarmın. Bardığından. 3,5 yıl türmöde jattım. 3,5 yıl teң uşu sırtta emне bolуп атат бардыгынан kabardarmın. Keçötөн başlap болгон окуяны түз эфирден көрүп жаттым. Бардыгын билем, эми ал жөнүндө сүйлөбөй эле коелу. Бүгүн убактыбыз тар. Өлкөдө акыбал оор. Бүт бардык жактарда уже бийликтерди басып алып, каракчылык менен ушу жол менен кетип атат. Бул жолго барбайлык. Азыр мен сиздерден суранарым, түз эфирден же ушул тууган уруктар аркылуу угуп аткан болсо, мен депутаттарды, парламенттин депутаттарын бүгүнкү бардыгыңарды бир жерге чогулушуңарды мен суранамын. Өкмөт үйүнө чогулуңуздар. Угуп туруңуздар. Мындайда туура түшүнгүлө, бардыгы мыйзамдуу жол менен жетпейт. Мыйзамсыз болуп калат. Мени эгерде уксаңар, мага макул болсоңор, биринчи очерет мыйзамдаштыралы. Бул мыйзамдаштыруу жолу депутаттардын колунда. Премьер-министр, ИО президента деп туруп, булардын бекитип бериш булардын колунда. Эми депутаттарды коркпой, үркпөй, өкмөт үйүнө келип беришин сураныңыздар. 61 депутат керек болот. Bir dagы депутатка жогорку кеңештин депутаттары. Эми токтоп турбайсыңар. Каяктагы? Старый парламент бар азыр бар. Мен суранам, спикер Дастан Жумабеков баш болгон депутаттар келип бергиле. Сиздерден угуп турсаңыз, сиздерден урматтуу эл журт, сиздерден сураныч. Депутатыбы, спикерибы бирөөнүн чекесине чертпеңиздер. Анткени коркуп келбей койсо, бүгүнкү бардак bir gün emez, 5 gün, 10 gün, 15 gün ulana verет. 2010 жылы, 2005 жылы, 2010 жылы башыбыздан өткөргөнбүз муну.
2010-жылы да мына ушинтип ар кайсырды басып алып, 14 убактылуу өкмөттүн мүчөсү келип алып, 14 жака чоюп мамлекетти. Бүгүн мына жок болуп баратат. Биз ошолордун катасын кайталабайлы. Биз тарыхтан сабак алалы. Ошон үчүн бүгүн барып МВДны, СМБны, прокуратураны басып алгандарды мен сиздерге кайрыламын. Легитимдүү жолго түшөлү. Эгерде башчылар, министр, губернатор, аким, айыл өкмөттөр кор кылды, элди көрдүк, кууп чыгып атты, сабады, башка кылды. Биринчи лицолор кетсин, өзүнүн жүзү эгерде чыдаса, бети, совеси болсо өзүлөрү эле кетсин, биринчи лицолор. Замдары калып иштесин. Могу бүгүнкү система 2 айга чейин иштеп туруш керек. Анткени 2 айдан кийин жаңы система киргизебиз. 2 ай. Андан ашпайбыз. Биз 10 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл күтпөйбүз. Реформаны биз 2 айдын ичинде угуп тургула. Мен бардыгын айтайын. Азыр угуп туруңуздар. Бардыгын айтайын. 2 айдын ичинде жаңы баш мыйзам кабыл алабыз. Жаңы баш мыйзам. Жаңы баш мыйзамдын негизинде бир мандаттуу парламент болот. Парламенттин санын сиздер эл менен кеңешебиз. Эң көп болсо 2005-жылкы бир мандаттуу округду калтырабыз. Анткени баягы чийилген округдар даяр 75 болчу. Эгерде жок азайтыш керек болсо, дагы бир 55ке чейин түшүрөбүз. Азыр туруп тургула. Эми аягына чейин уккулачы, мен айтып берейин сиздерге. Андан кийин премьер-министр деген жок болот. Өкмөт, президент, өзүнчө 2 институт жок болот, дагы бир гана президенттин институту болот. Өкмөттү президент өзү башкарат. Парламент бир мандаттуу болот. 3 айдан кийин, 2 айдан кийин деп атабыз. Балким плюс-минус 2,5-3 айга созулуп кетиши мүмкүн. Парламенттик дагы бир мандаттуу округтан, президенттик да шайлоону өткөрөбүз. Кимди кааласаңар ошону шайлап алып, анан система, курултай системасын киргизебиз. Бул деген сөз. Угуп тургула. Уккула, аягына чейин угуп койгула. Урматтуу эл журт. Мынакей, ушунча мага ишенип, ушунча эл топтолуп, мени ушул жерге чакырып атканыңыздан кийин ишеним көрсөтүп, маган да угуп койгула. Мен айтканды кылгыла. Мен туура эмес жолго үндөбөйм, туура эмес жолго сүйрөп кетпейм силерди. Только туура жол менен алып кетем. Ошон үчүн угуңуздар. Азыр биринчи кезекте депутаттардын туугандары деле болсо керек, уш жерде чалып, коркпой үркпөстөн өкмөт үйүнө чогулуп бергиле деп чакыргыла. Бир чекесине чертпегиле. Мына эски парламентти мен жаңын айтып атканым жок. Аны тапшырма бердик, иштеп атат балдар, иштеп атат. Ал жагын эметпей турула. Азыр токтоп турула. Азыр уксаңар мени. Мен азыр сиздерге мамлекет кандай жол менен кетишибиз керек? Мамлекет, жалпы мамлекет. Ошону айтып атам. Биз ушуну жолго салып алалы. Силер жардам бергиле. Анан дагы бир суранычы. Эми мына акыркы 10 жылдан бери биз ушул бир акыйкатсыздык менен күрөшүп келдик. Мына силер бардыгыңарга маалымат жетти. Мындан 8 жыл мурун ушул жерде митинг уюштуруп, Камчыбек Ташиев экөөбүз камалганбыз. Билесиңер. Анда биздин бүгүнкүдөй информацияны алдыңар. 2012 жылы бизди камаганда, бизди эл душманы кылып көрсөтүп салган. Бардыгыңар мына ушу север айрыкча түштүктө Камчыбек Ташиевдин 7-чи каналы бар эле, ал туура маалыматты жеткизип атып, түштүк толук информация алат эле. Түндүккө эл душманы кылып таштаган. Акыркы 3 жылда мына сиздерге мен информацияны жеткире алдым. Благодаря ушу соцсеттердин аркылуу, YouTube аркылуу дегендей. Толук маалымат билесиздер. Эми, эгерде толук ишенсеңиздер, мага ишениңиздер дагы мен көрсөткөн жол менен кеткенге макул болуңуздар. Анан азыр өзү чуу кылып, ушу жерде мындай ышкырып, кыйкырып, бири-бириңер менен жөөлөшүп түртүшпөстөн, бу дагы коркунучтуу. Бирөө жыгылып калса, аны карабай атасыңар. Тебелеп өлтүрүп коюшуңар мүмкүн. Ансыз деле мына кечээ күнү канча кишибиз жарадар болду. Экөө өлдү деп уктум мынакей. Ошон үчүн эч кимге өлүмдүн кереги жок. Каалабайлы аны. Кыргыз мамлекети, кыргыз эли түз жол менен, ынтымак менен, анан эң негизгиси сабырдуулук менен.
Sabırdуулuk менен жеңели бардыгын. Ошон үчүн мына sabırdуулuk менен качан гана sabırdуулuk болгонуңарда жеңишке жетесиңер. Мына канча жылдан бери sabırdуулuk кылып келатасыңар? 10 жылдан бери. Мына 10 жылдан бери, акыркы 10 жылдан бери мына эң аягы sabırdуулuk кылгыла. Эми мындай болот да. Бул жерге келип кайра чогула бербесе, менин суранычым да силерден. Региондордон келгендериңиздер бар. Биякта шаар ичинде туугандарыңыздар болсо керек. Жок болсо өзүнчө уюшулуп, бу жерде керели кечке тура бербестен азыр тарап. Дагы ар кандай провокация болуп кетип, бири-бириңер менен мушташып, дагы болбойлу тарап. Азыр мынакей колуңарда Кудай берген смартфондор турат. Эгерде керек болсоңуздар, бут тозгондор болсо, мисалы ушу мен айткан жолго бут тозуп, ушундай эле бир каршы чыгып, ушунте турган болсо, мен сиздерге Facebook аркылуу түз эфирден кайрылам интернеттен. Чогулгула деп. Ошондо угуп туруңуздар. Ошондо кайдыгерлик кылбай келип берсеңиздер болот. Мейли каякта болбосоңуздар. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Азыр бизде 2010 жылда ошондой болгон, 2005-те ошондой болгон. Түз жолду көрсөтсөң, олигархтар чыгат, анан шустрийлар чыгат, алар келет дагы элдерди уюштуруп туруп, жанагындай баклаш кыргыттырып, тапыч кыргыттырып, бул туура эмес кетип баратат, тиги бу деген ушундай бир акчасынын күчүнө салып, мишайт этиши мүмкүн, бизге тоскоол болушу мүмкүн. Эгерде ошондой тоскоолдуктар болсо, мен сиздерге эч жашырбай, мурда түрмөдө жатып, мен силерге кайрылалчу эмес элем. Болбосо, эми аяктан телефон запретта. Азыр мына чыктым, эркиндиктемин. Кайрыламын бүтүндөй, кайдыгер калабай келип калсаңыздар болот. Бирок эч кандай мушташ, кырылыш, уруш талашы жок. Келиңиз. Мына биринчи мындай. Урматтуу туугандар, алло, бир минут. Урматтуу туугандар, мына бардыгыңыздар Садыр Жапаровдун боштондугу үчүн күрөштүңүздөр. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу туугандар, бүгүн Садырдын айтканына макул болсоңуздар, 2 айдан кийин Садыр Жапаровду президент кылабыз. Bir minut. Hurmatlı elçiler, hurmatlı tug'anlar, egerde bardığınızlar mizamdan çıktığınız kelbese bugün keçinde uşa Sadır Xudo kalasa mamlakatimizden prezidentinin milletin atkaruvchi bo'lib Oşandıktan bardığınızlar mizamni saqtangizlar. Deputatlar çoğundu berinizler. Xudo kalsa bağır жақсы olur. Rahmet verdim. Rahmet. Hurmatlı tuğanlar. Emi akırkı sözümde uğup koysanızlar. Emi uğup koyunuzlar. Emi hazır. Tatına kay. Hiç kanday maradyorstuğa kılbay. Bunday madaniyat tuğluğunuzdu görsetip akırın tarap kettinizler. Bu yerden tarap kettinizler. Biz barıp uqsanız. Biz barıp durup birlikte legitimizasyası boyunca iş жүргүзөлү. Egerde gerek bolsoңуздар чакырабыз. Makul, sizler menen makul. Bizge uluksak beriңиздер anda. Bizge maga uluksak beriңиздер. Sadır ağası aytқан ұқсаңар, жақшылап тынышта ұққыла. Hazır. Tinç hazır aytat, ұқып тұрғы. Aldız әлем аз артық чымпардан орнай көшіп кетпесіне кіргізі. Ол барды қарбашпай. Ей, көпестерді қабарла! Қана, Omen! Rayımdı Allah Ta'ala. Balaçaqa tuğan uruk ele jurtu zaman kıla gör. Kırgızstanımız жақсы мыйзамдуу жолуна түшүп,
Kırgızstanımızın başında el cürt dep başın sayıp iştey duran yetekçilerimiz boşuna Allah Teala özün buyurup nasıl ötekür? Tinçten koyuzlarçı. Biz Kırgızeli adamzat kolgun en yomon sapar bu çıkkınçılık. Gözün satkan adam. Harus